Кыргызстанда bir жылда 8.000 жакын жер силкинүүлөр катталат. Буга чейин бул сан 3.000 деп айтылып келген. Бирок сейсмология институту жаңы аппараттар менен жүргүзгөн изилдөөлөр алардын саны көп экендигин аныктаган. Бул туурасында Борбор Азиядагы Америка университетинде өткөн Кыргызстандагы шаарларды туруктуу өнүктүрүү жана сейсмикалык коопсуздук аттуу конференцияда аталган институттун башчысы Канат Абдрахматов билдирди. Жер титирөөлөрдөгү дагы бир чоң коркунуч тектоникалык жаракалар. Алар жер силкинүүлөрдө турак жай жана имараттардын кыйроосуна кошумча түрткү берет. Андай жарака, активдүү жарака бул Нарында, Жалал Абадта, Ошто, Караколдо, Каракөлдө бар. Бирок тилекке каршы бул жарака жакшы изилделген жок. Тектоникалык жараканын бир чоң мисалы бул Бишкек шаарынын түштүк тарабы аркылуу өткөн ысык ата жаракасы. Сайыз учурунда бул аймак жашыл зона катары пайдаланып, курулуштарга уруксаат берилген эмес. Бирок учурда ал жерлер абасы таза жана салкын болгондуктан бош калган эмес. Азыр эле мындай тышка чыгып, ошо ысык атанын жаракасын карасаңар, ошо жараканын үстүндө уже имараттар, үйлөр курулуп калган. Ал эмес ресторандар дагы курулуп калган. Бул менимче түздөн түз мыйзамсыздык. Мисалы центрда азыр таза аба аз, пробкалар, машина көп. Ошондуктан элдер өйдө жылып атат. Өйдө жылганда, бирок өйдө жылганда да ошол жакта жана ысык ата аразлануу бар. Азыркы учурда Бишкек жана Ош шаарларында курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн жер титирөөгө туруктуулугу шек жаратат. Анткени аларды текшерген мамлекеттик инспекциянын иши канчалык деңгээлде ынандырары да күмөн. Айта кетсек, мындай чоң имараттарды кайсы жерге куруп, кайсы жерге тургузбашын сейсмология институту аныктап, атайын карта түзүп бериши керек. Микрорайондоштуруу деген карта. Вот ошол картаны пайдаланабы, туура пайдаланып атабы деп көзөмөлдөсөк, биз ошого жооп бере алабыз. Чындыгында айтканда, менин мындай көз карашым боюнча көпчүлүк жерде бул картаны пайдаланбай эле, эми кайсы жерден уруксаат алат, ким уруксаат берет, аны деле биз айта албайбыз, бирок көпчүлүк жерде туура эмес жерде курулуп атат карталар, үйлөр. Мына ушуларга карабастан көп кабаттуу жана жаңы стандартта салынган үйлөргө болгон баалар анчалык төмөндөбөй келет. Ал талаптардын көптүгү менен түшүндүрүлөт. Конференцияда айтылгандарга караганда Кыргызстанда сейсмикалык активдүүлүк азыр башталган жана ал 2020-жылга чейин созулат. Мында чоң силкинүүлөр республиканын түштүгүндө болушу ыктымал. Мына 15-жылдан баштап Кыргызстандын аймагында күчтүү жер титирөөлөр көбөйө баштады. Бул убакыт болсо 2020-жылга чейин созулушу мүмкүн. Биринчи эң мындай бир коркунучтуу жер деп санасак, бул түштүк. Биринчи Оштун өзүнө. Мисалы былтыр билесиңер жана Чайчы айылынын жанында күчтүү жер титирөө болуп кетип, Ошко да таасири тийип калды да. Андан кийин экинчи орунда болсо, бул ошол эле түштүктөгү Жалал Абад шаарыбыз. Же болбосо Баткен шаары. Түндүк жагында болсо бизде азыр мындай бир күчтүү жер титирөө болуп, мисалы ошол эле Бишкек шаарына таасир берет деген андай маалыматтар жок. Катуу жер титирөөлөрдүн болушун алдын ала так айтуу дале болсо мүмкүн эмес. Бирок жарандар өз турак жайларын силкинүүлөргө ылайыктап салганы оң болору да эскертилди. Чоң шаарлардагы көп каттуу үйлөрдүн арбын курулуп жатышы экономикабыздын өсүп, жашоо турмуштун жакшырып жаткандыгынын бир белгиси. Бирок жарандарыбыздын сейсмикалык коопсуздук жана анын алдын алуу эрежелери боюнча маалыматтары жокко эсе. Ал эми бул Кыргызстан сыяктуу сейсмикалык активдүү өлкө үчүн зарыл тараптардан экендиги талашсыз. Каныбек Темиров, Марат Парпиев, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.